Шайыр алып жүрген биздин шайыр апаларды дүркүрөгөн колчалар менен ыраазычылык катыбызды билдирип алалы. Урматтуу шайыр апалар, Чалдыбар жана Чоргол айылынын 1980 жылкы мырзалардын жамаатынын атынан сиздерге маданияттын өнүгүшүнө, коомдук иш-чараларга кошкон зор салымыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматыбыз менен 80 жылдын жигиттери. Келиңиздер, колдоп коштук, кубаттап туралык. Бул жерде маданий, спорт жана көпчүлүк мына айылыбызда өзүнүн чоң салымын кошкон инсандарыбызга азыр ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келиңиз. Менден белгилей кетсек, бизде Чалдыбар Чорголу деп эки топко бөлүнүп өткөн шайыр апалар. Анда эмесе Чорголу айылынын шайыр апаларына биздин атыбыздан урматтуу шайыр апалар 1980 жылкы мырзалардын жамаатынын атынан сиздерге маданияттын өнүгүшүнө, коомдук иш-чараларга кошкон зор салымыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Баракелла. Урматтуу айылдык ден соолук комитети. Бул ушул Балмаскаратты бизди баштап берген айылдык ден соолук комитетинин мүчөлөрү экен. Ыраазычылыкка Чалдыбар жана Чоргол айылынын 88 жылкы мырзалардын атынан сиздерге маданияттын өнүгүшүнө, коомдук иш-чараларга кошкон зор салымыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы апаларга, жалпы аял затына бир калоо тилек айтып кетпесек болбойт. Дүйнөдө аял заты болбогондо жашоо азыркыдай уланып, кылымдар эсептелбесе керек эле. Табияттын жараткан шедеври дал ушул аял заты болгон чыгар. Аял затын Чыңгыз Айтматовдун сөздөрүндөй сүрөттөп жазсаң да, Алкыбас Батырларындай сүрөттөп ырдасаң да аздык кылар. Аял бул өмүргө шерик, өмүрлүк жар, мээримдүү эне, жашоонун көркү, өмүрдүн булагы. Асманда ак учуп баратса, аны аял деп билгин. Көрктөнгө көрк берип, төрлөнүп ачылган гүлдөрдү көрсөң, аны да аял затын надистиги деп көргүн. Деги эле аял затына сөзүбүз айтып түгөнгүз. Бар болуңуздар. Андан кийинки бизде мыкты жетекчи урматтуу Алымкулова Анара Сатаровна. Сизге билим тармагынын өнүгүүсүнө, жаштарды туура нукка багыттап, тарбиялоого кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анара эжебиз. Чалдыбар орто мектебинин директору. Анар эже барбы я катарыбызда? Анда анан тапшырып коебуз. Кийинки ыраазычылык бизде жаштар көкбөрү лигасынын жетекчиси Айткулов Бактияр. Айылыбызда көкбөрү улуттук оюн өнүгүшүнө, жаштарды тарбиялоодо жана коомдук иштерге кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 88 дүркүрөгөн колчалар болсун. Чоку болот тоолордун бийикчери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сени мени дейт. Кана жигиттер барбы? Жаштар лигасы сиздерге бир белегибиз бар эле. Бир командага. Кана улакчылардан бир өкүлү келип койсоңуздар, көкбөрү сүйүүчүлөр. Бир өкүлү келип койсоңуздар, бул жерде мына уюштуруучу жамааты ыраазычылыгын билдирип койсун. Эктияр Айдос барбы? Эктияр Айдос. Бактияр келелек, Жок болсо анан тапшырып коебуз, Так, кийинки ыраазычылыгыбыз. Кийинки бизде ага экен мектепте Ибраимов Бакыт Илмарбекович. Айылыбызда спорт оюндарынын өнүгүшүнө, жаштарды тарбиялоого жана коомдук иштерге кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Баса белгилей кетсек, биздин номер 3 мектебиндеги жаш волейболчулар, кыздар, балдар райондо бизде биринчиликти багындырды. Аларга дагы бизде бир кичинекей белектерибиз бар эле. Кана бар мектептен. Кана мектептен келип койсоңуздар. Мына спорт сүйүүчүлөрү, анын ичинде мына волейбол тобу менен сиздерде сыйлап турсак. Бакыт агай барбы я? Бакыт агай.
Бақыт ағайға анан тапшырып қойған да, кийинки. Талант, акыркысы. Так, бизде дагы бир спортчубуз калыптыр. Урматтуу Кулакеев Элнур. Бул аябагандай жакшы ойногон бала да, бул футбол тарабында. Айылыбызда спорт оюндардын өнүгүшүнө, жаштарды тарбиялоодо жана коомдук иштерге кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 1988 жылкы жигиттердин атынан барбы Кулакеев Элнур. Баракелде. Рахмат. Анда эмесе лотереяны баштайбыз, биринчи бөлүк.